Ушул тапта Кыргызстандын бардык аймактарында омуртка булчуң атрофиясы менен жабыркаган Аслан жана Байхан аттуу бөбөктөрүн дарысына каражат чогултуу акциясы жүрүп жатат. Дээрлик 170 миллион сом делген Золгенсма дарысы эмнеге кымбат? Кыргызстанда барбы же жокпу? Биз алдыда айтып беребиз. Омуртка булчуң атрофиясы же кыскача СМА оорусу бул булчуңдарды башкарууга жооптуу нерв клеткаларынын иштебей калышына алып келген сейрек кездешүүчү генетикалык оору. Анын натыйжасында адамдын булчуңдары бара-бара алсызданып атрофияга учурайт. Башкача айтканда, иштөө жөндөмүн жоготот. Кыргызстанда бул оору менен жабыркаган 28 бала бар. Дарыгерлердин айтымында оорунун дарылоонун натыйжалуусу бул Золгенсма препараты. Анын баасы дээрлик 170 миллион сомдо түзөт. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын маалыматына караганда, мекеме былтыр бул ооруга каршы колдонулган дагы бир Риздиплам аттуу дарыны сатып алып, 16 балага берген. Ошо дары каражаттын Кыргыз фармация аркылуу 24-жылы 200 миллион сом каралып, ошо дары каражаты алынып келип берилди. Бүгүнкү күндө Энсомитке бердик. Риздиплам. Золгенсма эмне болгон дары жана эмнеге кымбат? Золгенсма дүйнөдөгү эң кымбат препарат болуп саналат. Ал АКШ жана Швейцарияда өндүрүлөт. Дарынын кымбат болушуна гендик терапиянын татаал болушу, өндүрүштүк чыгымдардын көп болушу себеп экени ачык булактарда айтылат. Препаратты даярдоо көптөгөн клиникалык сыноолорду, лицензиялоо, көп жылдык изилдөөлөрдү жана миллиондогон инвестицияларды талап кылат. Мындан улам фармацевтикалык компаниялар чыгымдарын жабуу үчүн кымбат баа койгону айтылат. Бул дары болгону бир гана жолу алынат. Ал бейтаптын булчуңдарын көзөмөлдөгөн нерв клеткаларына жетип, калыбына келтирүүгө аракет кылып, оорунун өнүгүшүн токтотот. Дарылоодон кийин бейтаптын абалы жакшырып, булчуңдардын алсызданышы жайлайт. Золгенсма 2 жаштан 13 жашка чейинки балдар үчүн натыйжалуу болгону менен дарылоо кечиккен сайын таасири да азаяры айтылат. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда буга чейин Золгенсма дарысын Арузат аттуу бир гана бейтап алган. Кыргыз фармация мамлекеттик мекемесинин убактылуу директору Золгенсма Арузатка жардам бербегендигин, ага мекеме дарынын башка аналогун бергендигин билдирген. Анткени менен кыздын ата-энеси бул маалымат чындыкка дал келбей турганын, мамлекет аларга эч кандай дары бербегендигин айтып чыгышты. В данный момент в Кыргызстане Риздиплам получают 8 детей. Мы в этот список не входим. Это была ложная информация. Я когда говорила с врачом, она сказала: мы хотели вас включить, но так как вы получили Золгенсма, мы побоялись. По поводу того, что Арузат получает Риздиплам от государства, это не так. Бул дары кандай гана баада болбосун, ал тиешелүү дарыгердин көрсөтмөсү, атайын дарыны колдонууга уруксат алган медициналык мекеменин лицензиясы, бейтаптын бир катар анализдеринен кийин гана көзөмөл менен берилип, аны жасалма жолу менен арзан кылып сатуу мүмкүн эместиги айтылат. Биз бүгүн коомчулукта сөз болуп эң кымбат делген дары тууралуу айтып бердик. Сиздер менен мен Эржан Шаршеев болдум. Көрүшкөнчө.